Жээнбеков Бабановго коррупция менен күрөштү сенден баштайм. 4-октябрда КТРКда президенттикке талапкерлер Өмүрбек Бабанов, Токтайым Үмөталиева, Сооронбай Жээнбеков, Арстанбек Абдылдаевдин катышуусунда дебат өтүүдө. Бабановго билим берүү тармагы боюнча суроо берилип, талапкер бул суроого буга чейин жооп бергенин белгиледи. Мен билим берүү тууралуу жетиштүү эле айттым. Мен президентке кайрылуу жасагым келет. Анткени КТРК дайыма мени каралап жатат. Алмаз Шаршенович, дебатты көрүп отурсаңыз керек. Сол жагыңызда досуңуз, оң жагыңызда энеңиз турат. Бүгүн КТРКдан видеону көрдүм. Сиз оппозицияда жүргөндө сизди кандай караласа, бүгүн мени да каралоо жүрүүдө. 340 000 адам кошумча тизмеге кирди. Административдик ресурска жол берилбеши керек. Шайлоону таза өткөрүү сиздин колуңузда, деди Бабанов. Сооронбай Жээнбеков талапкер Бабановду калыс болууга чакырды. Өмүрбек, калыс сүйлө. Мурдагы шайлоолор менен азыркы шайлоолорду салыштыр. 2009-жылдары имарат беришпей, көчөдө чогулуш өткөрчүбүз. Өлкөдө 30 гана баннерге орун берчү. Азыр бир эле айылда сенин 30 баннериң илинип турат. Теледен, гезиттен эң көп сенин жардамаң кетип жатат. Кайсы административдик ресурс? Эң коркунучтуусу шайлоого сырттан келген акчаларды колдонуу, доор сатып алуу. Бүгүн мени жаманатты кылууга аракет кылдың. Билесиң, сага дайым сен деп кайрылам. Инимсиң, сени балапан кезиңден билем. Коррупция менен мен күрөшө алам, анткени тазамын. Ал эми сен коррупция менен күрөшө албайсың. Көп нерсеге батып калгансың. Мен коррупция менен күрөштү сенден баштайм. Сага 25 суроом бар. Ага сен бир күндө эмес, айлап, жылдап жооп бересиң. Мен билген 35 коррупционер бар. Аларды төлөтүп, мугалимдердин айлыгын көтөрөбүз. Ким кантип байыганын мен жакшы билем, деди Жээнбеков. Бабанов дагы бир жолу Жээнбековду адамды сыйлоого чакырды. Бири-бирибизди урматтайлы. Бакиевдер куугунтап менден эч нерсе тапкан эмес. Жээнбековдор да таба албайт. Мен сизге балапан болгон эмесмин. Коркутуп үркүтчү сиз эмес, дейт Бабанов. Бабанов Жээнбековго сенсиребей сүйлөңүз деп эскертти. 4-октябрда КТРКда президентке талапкерлердин катышуусундагы теледебат уланууда. Бүгүнкү дебатка Өмүрбек Бабанов, Токтайым Үмөталиева, Сооронбай Жээнбеков, Арстанбек Абдылдаев катышкан. Талкууда Өмүрбек Бабанов талапкер Жээнбековго сиз программаңызда коррупция жөнүндө айтпайсыз деген суроо узатып, Жээнбековду чечкинсиз, эрксиз деп сындады. Бул сын Сооронбай Жээнбековду кызуулантты. Өмүрбек, каратып туруп калп айтып жатасың. Дароо эле мени жаманатты кылгың келүүдө. Минтип айтпашың керек эле. Эми мен да айтам. Менин да сага 25 суроом бар. Аны сага кийин берем. Коррупция боюнча ишти сенден баштайм. Бетиң болсо фонддон өзүңө Кыргыз-Орусия өнүктүрүү фонду 4%-дан 17 миллион доллар акча алат белең. Андай элге күйсөң, ошол акчаны элге 7% кредит кылып бербейт белең. Өмүрбегиним, сен айткан калптар мага жукпайт, деди Жээнбеков. Мындан кийин Бабанов президентке талапкер болуп баратабыз. Сиз деп сүйлөп, бири-бирибизди урматтайлы. Мен сизди коррупционер деген жокмун. Алар тууралуу айтпай жатасыз дедим деген жооп узатып, Жээнбековду дагы бир ирет чечкинсиздикке күнөөлөдү.